Мурун, кулак жана тамак. Бүгүн Дабагер көрсөтүүсүнөн сиздерге дал ушул мурун, кулак жана тамак ооруларынын келип чыгуусу жана дартты айыктыруу ыкмалары туурасында сиздерге маалымат бермекчибиз. Мурун бул жыт сезүү органы жана дем алуу системасынын башталышы. Ал ички жана сырткы бөлүктөн туруп, сырткы формасы баарыбызга белгилүү. Ал эми ички бөлүгү былжыр чел кабыкчадан туруп, ошондой эле сөөк жана кемирчек тосма аркылуу экиге бөлүнөт. Алгач көпчүлүк бейтаптар кайрылган ринит же болбосо мурун ичиндеги чел кабыктын өнөкөт сезгенүүсү туурасында дарыгерден маалымат алып көрөлү. Мурундун ичиндеги чел кабыкчанын сезгенүүсү өнөкөт болуп калган. Өнөкөт жана курч болуп бөлүнөт. Курч сезгенүүсү бул бир жума 10 күнгө чейинки бир айлык аралыктагы убакыттын ичиндеги сезгенүү бул острый курч болуп эсептелинет. Анан бир ай 2 айдан кийин булар өнөкөткө айланып калышат. Орусча которгондо хронический вазомоторный ринит деп коет. Же болбосо хронический насморк, острый насморк болот да. Өнөкөт сезгенүүсү бул хронический вазомоторный ринит үчкө бөлүнөт. Атрофиялык формасы. Атрофиялык формасында мурундун ичиндеги чел кабык жукарып кетет. Ал эми бейтап бул белгилерди кандай билип байкоого болот? Кургап, жакшы дем албай, ичинде жана карттанып, анан кез-кезде оорусунуп, анан кез-кезде мурундан кан айланып, анан ушундай бир беспокоить этип турат да, тынчын алып турат оорулардын. Ал эми гипертрофический ринит деп аталган ооруда мурундун чел кабыкчасы калыңдашып, чоңоюп кетет. Бул учурда ичиндеги чел кабыкча жанагы раковиналардын менен сөөк бар да алдында, челдин алдында сөөк менен челдин ортосуна жанагындай суу толуп калат. Мындайча айтканда, ал калта деп коет эми кыргызча айтканда. Ошол калтага суу толуп калат дагы, анан мурунду дем алдырбастан кысып калат. Мурун жолдорун, дем алуу жолдорун. Ошонун негизинде дем алыша албай, оозу менен дем алып, оозу кургап. Адам оозу менен дем алганда аба аркылуу инфекциялардын баары оозго кирет жана бул ооруну төмөндөгү белгилер аркылуу байкоого болот. Эң негизги белгилер болсо, бул дайыма эле мурун дем албай, мурунга көп жанагындай дарыларды тамчылатып, оорулар бир топко чейин кыйналып жүрүшөт. Мурун бүткөндө дем алуу кызматы бузулуп, мээге кычкылтектин баруусу кыйындайт. Бул учурда уйкусу жакшы канбастан, мээ эс албастан, эртең менен чарчап, башы ооруп, алы куруп, бат-бат чарчап, өздөрүн начар абалда сезишет. Биз азыр Надира деген сулуу кызыбыз операция болгонуна 2 жума болду. Мурундун өнөкөт оорусунун менен жабырканып жүргөн, мурундун ичинде анан жанагы гайморой көңдөйүндө полип бар болчу. Биз ошону эндоскопиялык жол менен тазалап алып чыктык. Операциябыздын аты болсо микрогайморотомия болду. Азыр биз операциядан кийинки абалын көрөбүз. Биз мына жерде полиптер, анан мунун чел кабыкчалары чоңоюп, жана капуста жакшы болуп, кат-кат болуп, жабышып калган болчу. Биз эми мына бир аз корочкалар бар экен, биз азыр тазалагандан кийин дем алуусу ачылып жакшынакай болуп калат деген ойдобуз. Бул экинчи жагы. Экинчи жагында мына жерде полиптерди алганбыз. Бул жагы уже сакайып жакшы болуп калыптыр. Бир аз операциядан кийинки чел кабыктын жараттары бар. Дагы бир жумада булар сакайып жакшы болуп калат. Так, көзүңдү аччы. Тилиңди көрсөтчү. Жакшы. Губаңды көрөлүчү могу жерде. Могу жерде азыр кичинекей шов турат. Муну чечип алып коебуз. Жараты сакайып. Жакшы негизинен. Температура жокпу? Жок. Жакшы. Бир аз гана мурдун жакшы дем албайт. Бир аз кез-кезде ооруп турат. Уйкуң кандай болуп атат? Жакшы. Жыт сезүүңчү? Пайда болду? Пайда болду. Жакшы.
Ал эми дарыгерден эмне үчүн же кайсыл учурда мурундан канагат деген суроо узатканыбызда негизинен мурундун өзүнүн сезгенүүсүнө жараша да болот. Мисалы үчүн жана жогоруда айтып кетпедикпи, атрофиялык жукарып кеткен формасында ошол жерде жанагы мурундун челдин алдындагы кан тамырчалары кургап, анан жарыла баштайт. Мисалы үчүн катуу мурунду кагып чимкиргенде же ысык тамак, ысык чай ичкен мезгилдерде, анан улуу сарайга барып заң чыгарган мезгилде, анан бир оор жүк көтөргөндө же болбосо чуркаганда булар жарылып кетип, анан канап кетет. Анан дагы бир эле бул мурундун өзүндө анагындай гемангиома деген оорулары бар. Тамырчалардын опухолдору, сосудистый опухоль деп коет. Анан ошол мезгилдерде дагы көп канат. Ошол эле эмеде мисалы полиптерде, буларды орусча айтканда доброкачественный опухольдер деп коет. Ошол мезгилдерде булардын мурунан кан агып кетиши ыктымал. Ошого байланыштуу бул бунун себептери көп. Канагандын, мурун канагандын оорусунун себептери көп. Бул ошол мисалы үчүн боор ооруларында цирроз печени деп коет. Ак кан ооруларында, кан оорусунда лейкоз деп коебуз. Ошондой эле жанагындай гипертониялык давление көтөрүлгөн мезгилде гипертонический криз деп коет. Ошол мезгилде кан тамырлар жарылып кетет. Мурду менен бир топ жылдан бери жакшы дем албайт экен. Дем алдырчу, шишикти кетирүүчү тамчылар бар. Галазолин, азелин деп. Көп жылдан бери колдонуп, ошого көнүп калыптыр, өнөкөт болуп. Азыр биз бул эндоскопиялык жардамы менен феверный пластика деп коет, нижне-носовой раковина деп коет. Же болбосо двухсторонняя вазотомия деп коебуз. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Операция 10-15 минутка чейин болот. Биз азыр обработка жасап атабыз операционный поляны. Спирт раствору менен көзүнө түшүп кетпесин деп көзүн сүртүп койдук. Biz endoskoptu ulап атабыз, жарык берүүчү түтүккө. Азыр мурдун ичин көрүп чыгайын. Мурунун ичиндеги чел кабыкча раковинасы чоңоюп кеткен. Чоңойгондо шишигенде мурунун дем алысын жаап калат. Носоглоткага чейин барабыз азыр. Азыр бир мурунун ичин шишигин кетиришкенге турунду коюп атабыз. Операциябыз бүттү, Кудай берсе. Операциядан кийин оору бир күн жатат, бир сутка. Эртеси тампонду алып чыгарабыз. Бир жумадан бир жолу келип кетет, көрүнүп. Ичинен жана ыйлакчаларды тазалап коебуз. Анан да бир 10 күндөн бир келип кетет. Ичин тазалап эме алып коебуз. Алып көрүп. Аба муздаган учурда көбүнчө жугуштуу оорулар пайда боло баштайт. Айрыкча муздак суу ичкенде, бал муздак жегенде, бут дайыма нымдуу болуп же муздак сууга түшкөн учурда ангина дарты пайда болуп, көп адамдарды түйшүккө салат. Ангинанын эми негизги түрлөрү болгондо бул катаральный,
фолликулярный, лакунарный да бір қанша классификация бойынша кетеді. Негізгі белгілердің болып есептелгені бұл тамақтың орысу. Мындайша айтқанда тамақ жұта албай, су іше албай, ауырған себебінен. Андан кейін температурасы көтеріледі. Общемінде жалпылап айтқанда интоксикация болады, өзін начар сезіп, чирғып, алы кетіп, шалдырап, ушул жанагы интоксикация берип аткан ушулар белгилер негизинен ушулар кетет. Анан бул ангина өзү оору болгончо бул негизинен эң биринчи ооруганда бизге лор врачтарга кайрылат негизи бейтаптар. Негизи дарылоону бул инфекционисттер жасайт. Biz ошол көрүп, диагнозун көргөндөн кийин, эгер ангина коюп атсак, ар кандай түрүнө карап, лакунарный, фолликулярный, катаральный, биз инфекцияга кабыл алуу бөлүмүнөн жүрөбүз. Кийинки дарылоонун баары бул инфекционисттердин колунда болот негизинен. Эми бул врач катары мындай узкий специалист болгондо бул бир рекомендация, кеңеш айта турган болсок, бул белгилер башталганда эле врачка көрүнгөнү негизинен жакшы болот. Анткени бул өзү кээде бир жуманын ичинде өзү деле мындай чечиле турган вопрос болуп калат, бирок кээде кабылданып кетип атпайбы. Мындайча айтканда паратонзилит дейбиз, паратонзилярный абсцесс болот, флегмона шеи болот, мындай ошол ошого жетишпеш керек болот да, негизги маселе болот. Ошол кабылдатпаганга аракет кылыш керек. Балдарда ангинанын пайда болушунун себептери болуп, ангинаны ар кандай микробтор чакырышы мүмкүн. Бирок ошолордун ичинен бул оорунун негизги козгоочусу стрептококк вирусу болуп эсептелинет. Бала начар тамактанганда, иммунитет начарлап кеткенде, организмде жашынып жаткан вирус ачыкка чыгып, оору күч алат. Ал эми булдар тукум куучулук касиетине ээ болушу мүмкүнбү деген сурообузга Тукум кууйт же куйбайт деп бир тараптуу айткан деле болбойт. Бул негизинен инфекционный оору да бул. Неспецифичный инфекционный болезнь кирет, бул определенный эмес. Но мындай бир тараптуу айткан менин оюмча өтө деле толук болбой калат да. Ангина өзү бул тамакта без болот. Небное миндальный биз мындай айтканда. Ал ар бир адамда бар. Ошо менен адам баласы көрүлүп атпайбы? Анын болгону ал ар бир адамда болгондо ошонун жана пусковой механизм болуп, көбүнчө бул переохлаждение, грипп, мустак суу ичет, ушундай местный жана пусковой механизмдердин ошолор кирип атпайбы? Анан сиздин жанагы сурооңузга бир тараптуу мындай же андай деп айтыш менин оюмча толук болбой калат го жок. Ангина ревматизмден моон оорусунун башталышы болушу мүмкүн. Эгерде ангина менен ооругандан кийин моондар ооруй баштаса, сөзсүз түрдө кечеңдетпей ревматологко кайрылуу керек. Анткени ангина башка ооруларды пайда кылуусу мүмкүн. Негизи ангинаны кээде дарылабаса өзү деле өтүп кетет бул. Вопрос осложнения анан кийинкиге кандай таасир калтырат. Есть тонзилло-кардиальный синдром деген бар. Бул жүрөккө таасир тийгизет, андан кийинки жүрөк таасир эткенде эмне болот? Бул ревматизмдин пусковой механизми да, бул именно ревматизм пайда болот ангинадан кийин. Вот ошол ал дарыланбаса, ошол приобретенный порог сердцага ошол именно ревматизм алып келет. Ошого жетишпеш керек. Ал эми ага жетип калгандан кийин ал киши инвалид болуп калат. Анын жүрөккө да өзүнчө операциялар талап кылган моменттер болот. Менин оюмча ошол анан бул бөйрөккө да бүт организмге влиять этет. Отдельно мындай бир эле ошо ревматизм анан жүрөккө эмес, бөйрөккө да таасирин этет. Бардык организмге анан хронический интоксикация болот. Анан бул өзү хронический тонзиллитке өткөндө, хронический өнөкөткө өткөндө, ал хронический очаг инфекция. Аерде инфекция дайыма болуп турат да. Бул организмде өзүнүн бир интоксикацияга алып келип, адамдын өзүн начар сезип, баягы өзүнүн эмгекчилдигин азайтат, ой жүгүртүүсүн начарлатат. Көп мындай керексиз денсаулыкка таасирлерин бере баштайт. Курч жана өнөкөт болуп, кулак оорусу экиге бөлүнөт. Кулак түтүкчөлөрүнүн сезгениши бул тышкы кулактын инфекциясы. Ооруган учурда угуу жөндөмү начарлайт, суюктук чыгат, бейтаптын дене табы көтөрүлөт. Сасык тумоодон кийин кабылданып, татаалданып кеткен кулактын оорулары азыркы учурда сиз айткандай чын эле аябай көп кездешип атат. Себебин айтсак, ошол сасык тумоо учурунда мурундун дем алышы кыйындайт да. Ошол экинин мурундун дем алышы кыйындашынын аркасында кулактын, ортон кулактын сезгенүүсү
азыркы учурда көп кезигип атат. Оорулуу адамдар ошондой маселе менен кайрылып атышат. Андан тышкары сырткы кулак деп коебуз. Кээ бир учурда ошо сырткы кулактын кабылданып кеткен түрлөрү келип атат. Бул эми ошо сасык тумоонун бир татаалдануусу деп эсептелинет. Көп учурда жаш балдар, кичинекей балдар кайрылышат да. Ал эми мурундун начар иштөөсү кулак ооруларын пайда кылабы? Мурундун начар иштөөсү кулак ооруларынын бир 50-60, может быть, даже 70% байланышкан деп айтсак туура болот. Себеби кулактын угушу үчүн, кулактын нормалдуу иштеши үчүн мурун менен дем алган кенен болуш керек да. Себеби экөөнүн ортосунда түтүк бар. Ошол түтүк эстахил түтүгү деп коет. Ошол түтүк жакшы иштеп туруш керек. Эгер мурундун ичинде кабылдоо болуп, мурун менен дем алган начар болсо, ал түтүк иштебей калат да, кулактын кабылдап кетишине алып келет. Кошумча үндөр деп коет. Кулактын чуулдаганы, кошумча деп көп адамдар кайрылат. Бул көбүнчө жашы жетип калган адамдарда көп кайрылышат да. Бул ошо кулакты угузган нерв болот. 8-чи пара деп коет. Ошол нервке жабыркоо кеткен учурда же бул жашы жетип калгандыктан болушу мүмкүн, же болбосо сасык тумоонун татаалданып оордоп кетишинин аркасында болушу мүмкүн. Кээ бир учурда аминогликозидтер деп коет медицинада, ошо кулакка терс таасирүүчү бир антибиотиктер бар. Ошону врачтын контролу жок алып койгон учурда ошондой чуулдаган үндөр пайда болушу мүмкүн. Ошо кулакты угузган нервдин интоксикация болушунан пайда болот. Эми кулактын чуулдоосу менен күрөшүү, сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул биздин тармактагы эң актуалдуу маселелердин бири. Биздин тармакта бул дүйнө боюнча онкологияда айтып коет го, ким ракты жеңсе, ошого алтындан эстелик коюлат деп. Биздин тармакта дагы ким кулактын чуулдаганын жеңсе, ошол кишиге алтындан эстелик коюлат дейт. Себеби бул процесс баш мээнин ошо эки деңгээлинде болуп калып атат. Тыштыкбай экөөбүз бул операцияга даярданып отурат. Кудай буюрса бүгүн кирип чыгат. Бул жерде диагнозу искривление носовой перегородки и вазомоторный ринит деп коет. Бул жерде кемирчегибиз кыйшайган. Анан кийин бул жерде карап көрсөк, мурдунун сырты да өзгөрүшү, деформация наружного носа деп. Бул жерде бир сразу эле 3 операция сразу болот. Акыркы 2 айдан бери ооруп атат. Мурдум гана. Мурун кичинекей кезде билинбей кеткен да, убакыт өткөн сайын баштады. Ошол сен билинчү эмес. Мурдунун дем алышы начарлыгынан, күнү түнү уйку бузулгандыктан, анан кийин общая слабость деп коет, өзүнөн начар сезип жүргөндүктөн, бат-бат чарчап калгандыктан бизге кайрылган. Жаштарда болсо таяк жегенден кийин калып калат. Көбү сразу көңүл бурушпайт. Андан кийин убакыт өтөрү менен кыйналып дем алып баштаганда андан кийин көңүл буруп башташат. Кулактын угушу үчүн, кулактын нормалдуу иштеши үчүн мурун менен дем алган кенен болуш керек да. Себеби экөөнүн ортосунда түтүк бар. Ошол түтүк эстахил түтүгү деп коет. Ошол түтүк жакшы иштеп туруш керек. Эгер мурунун ичинде кабылдоо болуп, мурун менен дем алган начар болсо, ал түтүк иштебей калат да, кулактын кабылдап кетишине алып келет. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.